Самасарбы, ата бар үйдө береке бар демекчи. Азыркы учурда 15 март аталар майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошого арнап жаңы жыл айылынын аталар жана окуучуларына кыскача интервью алмакпыз. Ошо кана эмесе баштайлы. Саламатсызбы конок ата? Майрамыңыз менен жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге сурообуз бар эле. Жаштарга, азыркы жаштарга кеңешиңиз кандай болот эле? Жаштарга кааларым бактылуулук, тынччылык, ынтымактуулук, билими жакшы болсун, өмүрү узун болсун, каалаган тилектерине жетишин каалайм. Өмүрлүү бактылуу болушсун. Саламатсызбы байке? Майрамыңыз менен өтүп кеткен. Сиздин чын жүрөктөн куттуктайм. Сизге суроо эле, балдарыңызга, азыркы балдарыңызга кандай кеңеш берет элеңиз? Келечекте болгон. Келечекте балдарыбызга жакшы жүрүп, жакшы окусун деген эме берет элем. Болду. Саламатсызбы агай? Майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аталар күнүнө болгон кандай эми оюңуз бар, ошону айтып кетесизби? Эми бул мына 15 мартта аталар күнү болуп жарыяланып, ошону аталар күнү белгилеп майрамдап келатабыз. Эми бул аталар деген эмне? Бул үйдөгү эң башкы адам болуп эсептелинет. Баягы карысы бардын ырысы бар деген биздин кыргызда жакшы бир макалыбыз бар. Такай биз аталарыбызды сыйлайбыз, урматтайбыз дегендей. Бул аталар бизге кеңешчи. Биз ошо аталарыбыздын жүргөнүн, ошолордун кыязууругун, ошолордун кылган мамилесин көрүп, анан биз өзөт экенбиз дегендей. Мына эми өзүбүз деле ата болуп, азыркы убакта мына балдарды тарбиялап отурабыз. Ар бир ата ошо өз баласын жаман ойлобосо керек. Жакшы болсо, ушу балам келечекте жакшы элди сыйлаган, элге кызмат кылган, өзүнүн мекенине бир кызмат кылган жакшы жигиттерден болсо деп жакшынака ойлойт экен. Атанын ою такай жакшы. Ошон үчүн балдар аталарды сыйлаш керек, урматташ керек, улуу кишилерди сыйлаш керек, урматташ керек дегендей. Мунун баары ошо аталар убактылуу, бир убакта аталар жок болуп калат. Мына ошондо биз аябай кыйын болот да, биз үчүн оор болот. Ошол убагында атабызды сыйлай албай калганыбыз, ошол убагында атабызга урмат көрсөтө албай калганыбыз, анан баягы өлгөндөн кийин ал жок болуп калат экен. Ушунусу эң жаман эмеси ушул эми. Ошон үчүн аталарыбыз ден соолукта болсун, аталарыбыз бар болсун. Биз аталарыбыз бар, биздин ырысыбыз бар дегендейчи. Ошол эми аталар күнүнү баардык жалпы эле кыргызстандык бөт аталарыбыздын баарын ошол майрам менен куттуктайм. Ден соолук каалайм дегендей, узун өмүр каалайм. Аталар такай маңдайыбызда бар болсун. Кандай рахмет, жакшысыңбы? Бүгүн дегене аталар майрамы. Анан аталардын атаңа, өзүң атаңа кандай каалоо тилек айтып келиң, ошону айтып коесуңбу? Узун өмүр каалайм, ден соолук каалайм, оорубасын, урмат сыйын көрсөтсүн. Атаң жакшы көрөсүңбү? Кантип жакшы көрөсүң? Аябай жакшы көрөсүң, Атаң чоңойгондо атаңдай болгуң келеби? Кандай болгуң келет атаңдай болуп? Элчи. Молодец. Кандай Нурислам, жакшысыңбы? Бүгүн аталар майрамы. Анан өзүң атаңа кандай каалоо тилек каалайт элең? Айтып койчу. Атама ата көп жашаңыз, оорубаңыз, оорубай көп жашаңыз, күлүп жайнап жүрө бериңиз. Чоңойгондочу атаңдай кандай болгуң келет? Атаңдай болгондочу күчтүүбү же акылдуубу? Акылдуу болгум келет. Атаң өзү кандай? Жакшы. Жагабы? Жагат. Кандай Алтынбек, жакшысыңбы? Эми бүгүн аталар майрамы, анан аталарга кандай тилек каалайт элең? Ошону айтып койчу өзүң атаңа. Атам ден соолукта болсун, жакшы ыймандуу, жакшылыкта болсун деп эле каалайм. Дагы атам эмес, жакшы көрөм. Кандай Акылбек, жакшысыңбы? Аман эсен. Бүгүн аталар майрамы экен. Атаңа кандай каалоо тилек айтат элең? Ата мени өтө жакшы көрөм. Ошол аталар майрамы менен куттуктайм. Ушундай мен үчүн мыкты ата болгоңузга чоң рахмат. Ушул жашыма чейин мени өстүрүп келдиңиз. Эчтекеден кем кылган жоксуз.
ушул кемсиздик кылбай мени багып атканыңызга чоң рахмат. Азыр да мага именно менин 1-октябрь менин тууган күнүмө деп мага дагы бир бөөк подарок эткениңизге чоң рахмат. Экөөбүздүн тууган күнүбүз bir күн болуп калды. Ишип кыскача айтканда бүт жакшылыктарыңызга рахмат ата. Чоңойгондо кайра ошонун баарын кайтарып бергенге аракет кылам. Чоңондо атаңды кандай болгуң келет? Атаңдын кайсы мүнөзү жагат? Азыр бияк жарыйм. Атамдай болуп эл менен жакшы таанышканды үйрөнгүм келет. Жөн турган такси менен деле сүйлөшүп кетет атам. Жакшы калды.